Бүгүнкү коңур күздө мынтип жер жайнаган жалбырактар негизинен акыр чикир катары же өрттөлөт, же ташкандылар жайына ыргытылат. Ал эми муну таптакыр туура өткөн Нарын мамлекеттик университетинин илимий кызматкерлери жана студенттери алардан аш болумдуу тоют даярдоого мүмкүн экендигин далилдегилери бар. Эң оболу изденүүчүлүктү талап кылган илимий иштердин натыйжасында курамында башкы роль жалбыракка таандык гидропоника тоюту жасалып отурат. Чындыгында азырынча ал мал чарбачылыгында практикаламагандыктан кандайдыр бир кескин тыянак чыгарууга шашылып кереги жоктой. Бирок агрардык сектордун төрт тарабы төп мамлекеттердин мисалдары биз үчүн жаңылык мындай нерсенин төрттүүлүккө жагымдуулугун ырастайт. Демек, жогорку окуу жайдын ушул долбоорун Агахан өнүктүрүү фондунун ар тараптуу колдоого алышы тегин жерден эместир. Ошол долбоорду карап атабыз. Мен кызыктар деген фермерлерди колдоого алышыбыз мүмкүн да. Ушун жакшы бир жыйынтыктар чыгып калса, ошол да каралган. Бул акыркы этабы болуп калат. Себеби пилоттук жакшы бир чемпионду табыш керекпиз. Анан ошонун базасында көрсөткөндөй алып. Фермер өзү жасаса ошону, анан фермер өз көзү менен көрмөйүнчө ишенбейт да. Биз көрсөтүш жайылтып, ошо чемпион аркылуу анан бул долбоорду да кеңири жайылтканга аракет кылабыз. Экологиялык жактан эң таза деп бааланган гидропоника төрт түлүктүү орто семиздиктен чүрбөй кармоого түрткү белоктордон, витаминдерден жана ферменттерден турат. Ал баарынан мурда иммунитетти жогорулаткандыгы жана уй сүтүнүн майдуулугун көбөйткөндүгү менен өзгөчөлөнөт. Ушундан уламбы, кубаттуу сайыз мезгилинде жалбырактардан силос жасалып, ал айрыкча кышкысын мал асыроодо миңдин бири эле. Өзүбүздүн университеттин тегеретесиндеги жалбырактарды чогултуп алып, ар кандай баягы ыкмаларды жүргүзүп аткан убагыбыз эксперименттер деп койсок болот. Ошол эле жалбырактардыкка сулуу, арпа, жүгөрү, анан буудай кошуп, атайын гранулдарды иштеп чыгып атабыз да. Польшада Краков айыл чарба университети менен биздин өзүбүздүн келишимдерибиз бар. Ошолордун